Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, ардактуу радио каармандар. 12 айдын султаны Рамазан айынын жакшы түнүндө, улуу түнүндө, кадыр түн кечесинде сиздер менен амандашып турганыбыз үчүн Аллахка чексиз мактоолор болсун. Биз кадыр түн кечесине арналган маегибизди Ош студиясынан улантабыз. Мына ушул улуу Рамазан айынан кийин мусулман кишинин жашоосу кандай болуусу керек? Кандай амалдарды аткара жүрүүсү шарт? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде маек курабыз. Анда эмесе Ош студиясына келген кадырлуу конокту мен сиздерге тааныштырсам. Абдымалик Ажы Турсунбеков, Ош облустук казыятынын чарба курулуш жана мечиттер адиси, аалымдар кеңешинин мүчөсү. Ассаламу алейкум. Кадыр түн кечеси кут болсун. Бирге болсун. Айтсаңыз, мына Орозо айына, Рамазан айына өзгөчө даярданат экенбиз. Мына ушул Рамазан айында жакшы бир амалдарды аткарабыз, жакшы иштерди жасайбыз, кайрымдуулук иштердин көп жасап, сооп топтогонго аракет жасайт экенбиз да. Мына ушул Рамазан айы аякташына дагы саналуу күндөр калды. Орозо айынан кийинки мусулман кишинин жашоосу кандай болуш керек? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам дуалар болсун. Оолу баарыңыздардын кадыр түн кечеси менен мубарак болсун деп куттуктап кетмекчимин. Бул күндө айтылган каулоо тилектерибиз, кылынган ибадаттарыбыз, окуган таравих намаздарыбыз, кылынган дуаларыбыз кабыл болсун демекчимин. Сиздин сурооңузга келе турган болсок, ошол Орозо айындагы аят тууралуу токтолсок, Фастаузбилlah, я айюхаллазина аману, кутиба алейкумус сияму, кама кутиба алаллазина мин qablikum, лааллакум таттакун. Эй иман келтиргендер, силерден мурункуларга, мурунку коомдорго дагы орозо парз кылынгандай эле, силерге дагы орозо парз кылынды, таква болушуңар үчүн, Алладан коркуңар үчүн деп аятта айтылгандай, орозонун бир максаты Алладан коркуу, мындайча айтканда таквалыкка өндөө болуп эсептелет да. Пайгамбарыбыздын хадистеринде дагы, кутси хадисинде айтылат, Алла Таала инсандардын жеп ичүүдөн тыйылуусуна, ачка калуусуна, чаңкоосуна муктаж эмес. Кээ бир адамдар ошо жалаң гана ачкачылык менен гана өткөрүшөт, чаңкагандык менен гана өткөрүшөт деп Пайгамбарыбыз хадисинде айтылгандай, бул жерде дагы ошо таквалыкка үндөйт да. Негизги орозодо жалаң гана ачкачылык менен, чаңкоолук менен гана өткөрбөстөн бүткүл денебиз менен орозо тутушубузду милдет кылат. Бардык дене мүчөбүз менен, мисалы үчүн, оозубуз, тилибиз менен деле ошол ушак ыйбаттардан тыйылышыбыз керек. Кулагыбыз менен деле ошо ушак ыйбат, жаман сөздөрдү угуудан тыйылышыбыз керек. Көзүбүз менен дагы ошол арам нерселерди кароодон тыйылышыбыз керек. Мына ошону бизге үндөйт да. Ошол орозо айында ошол нерселерден тыйылып тутулган орозо мына Алланын ыраазылыгын көздөгөн орозо болуп эсептелет. Ошондуктан мындан кийинки орозодон кийинки күндөрүбүздө дагы ошол эле нерсе уланышы керек да. Ушак ыйбаттардан, фитна бузукулуктан, ар кандай жаман нерселерди кароодон, жаман нерселерди угуудан, ошондой нерселерден тыйылып, ошол нерсе менен ушу бир ай көнүп калган болсок, мындан кийинки 11 айды дагы ошондой улантышыбыз керек болуп калат да. Бул орозо ушул менен гана эле токтолбойт. Пайгамбарыбыз өз хадистеринде ошол пайгамбарыбыз ар айдын 13, 14, 15 күн, ар ай сайын 3 күн орозо тутуп турган да. Мындайча айтканда биз ушу ачка калуу менен кедей кембагалдардын акыбалын түшүнөбүз. Ачка калуу менен алар да ушундай ачка калат турбайбы деп аларга боорукер мээримдүүлүк болот, аларга жардам берүү болот. Ошол себептүү ар ай сайын ушинтип эстеп турабыз. Андан сырткары дагы пайгамбарыбыз ошо биринчи күндөрү орозо туткан, 4-күндөрү орозо туткан. Ошол пайгамбарыбыздан сурашканда, ошо мен биринчи күнү төрөлгөнмүн, биринчи күнү пайгамбар болуп жиберилгенмин, ошонун урматына орозо тутам деп ар апта сайын дагы орозо тутуп турган. 4-күндөрү туткан себептүү ошол күндөрү амалдар көтөрүлөт, амалдар көбөйтүлгөндүгү үчүн мен ошол амалдар көтөрүлүп турган маалда мен орозолуу болуп сооп менен өткөзгүм келет деп пайгамбарыбыз айтканда. Ошондуктан бул орозону биз бир ай гана орозо деп чектебешибиз керек. Ошол эле маалда жылда бир жолу эстешибиз менен, айда дагы, ай сайын дагы ошо ачка калып, кедей кембагалдын акыбалын түшүнүү менен, андан сырткары апта сайын дагы
ар апта сайын дагы орозо менен тутуу, өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүү менен ошол эле маалда ошо кедей кембагалдарды теңдикти сактоо үчүн ошо кедей кембагалдарга дагы акыбалын түшүнүп, аларга жардам берип турууга милдеттүү болуп эсептелебиз да. Жакшы, жогоруда айттыңыз да, мына ушул Рамазан айы бүткөндөн кийин дагы орозо кармап туруу керек деп. Бул сүннөт болуп эсептелинет, Ооба. Мына ушул кармалган орозолор үчүн жазылган сооптор жөнүндө айтып берсеңиз. Ошол кутси хадисте Алла Таала айтат, бардык ибадаттар, намазыбыз, башка ибадаттарыбыз болсун, өз инсан баласынын өзү үчүн дейт. Бирок орозо мен үчүн тутулат. Мен гана анын сыйлыгын беремин деп Алла Таала айтат да. Себеби биз намаз окуп аткан болсок, бир зекет берип аткан болсок, ажыга барып аткан болсок, бизди көрөт ажыга барганыбызды. Намаз окуп аткан болсок, мечитке барып атканыбызды инсандар көрөт. Ал эми орозо тутуп аткан маалда эч ким билбейт да. Бул бир гана Алла менен болгон байланыш да. Бирөө орозо тутуп атабы, же оозун ачып алып атабы, бекинчи болуп атабы, аны биз билбейбиз. Бир гана Алланын ыраазылыгы үчүн көздөлүп тутулгандыктан Алла Таала бунун сыйлыгын мен гана беремин дейт да. Бул сыйлыгы өтө чоң. Себеби пайгамбарыбыз хадистеринде орозо тутуучунун эки сүйүнүчтүү абалы бар дейт. Биринчиси ооз ачкан маалдагы абалы, ошончолук Алланын рызкысын, суусун, нанын, даамдарын жебей туруп, анан ошонун кадыр баркына жетүү менен, анан курсагыбыз ачкан маалда ошонун даамын таткан маалыбызда сүйүнөт экенбиз. Бул дүйнөдөгүсү. Ал эми акыреттегиси ошо Алланын жамалын көрүү менен, Алланын сыйлыктары жана өз убадасы бергендей, убадасында айткандай, ошол өзүнүн сыйлыктарын көргөн маалда сүйүнүчтүү абал болот экен да. Ошондуктан бул орозодо сыйлыктары бир гана Алла берет. Бул өтө эсепсиз да. Буну биз эсептей албайбыз. Жакшы, анан мына ушул Рамазан айында кээде орозолорду өз убагында кармай албай калган учурлар болот да. Буга ар кандай себептер болушу мүмкүн. Кээ бирлер мисалы ачкачылыкка чыдай албай оозун ачып алышы мүмкүн. Кээ бирлер болсо ооруп калып кармай албай калышы мүмкүн да. Мына ушул казаларды кайсыл убакытта кармап берген жакшы? Өзү бул карыз болуп эсептелет. Эгерде бир себеп менен сапарда болуп калган болсо же ооруп калган учурларда, аялдардын мисалы үзүлүү абалдар болгон учурларда булар себептүү болуп эсептелет. Бир күнүнө бир күн казасын тутуп берет. Мүмкүн болушунча ошо орозо бүткөндөн кийин тезирээк кармап бериши керек. Себеби кийинки жылдын орозосу келип калганга чейин казаларды тутуп берсек абзел болот да. Ал эми жөндөн жөн гана себепсиз тутпай койгонго шарият уруксат бербейт. Эмне болот эле деп же бир кичине чыдабастык кылып себепсиз эле ачып алган болсо, анда мында кафарат деп коет. Каза эмес, кафарат дегени бир күн орозосу үчүн 60 күн катары менен тутуп берет да. 58-чи күнү тутуп, 59-чу күнү тута албай калган болсо, кайра башынан биринчи күндөн баштап 60 күн тутуп берет да. Болбосо 60 кедей кембагалды тойгузат. Ошондуктан бир күнү башка күндөрдүн 60 күнүнө тете дегендик да. Ошондуктан казага калтырбаганга аракет кылыш керек. Казага калган учурда дагы ошону тезирээк орозо айы бүткөндөн кийин тутуп берген дурус. Анан ошол орозо айынан кийинки Шабан айында пайгамбарыбыз хадистеринде да келет, ошо 6 күн орозо кармаган болсо, ошо казаларды кошо туткан болсо, 6 күн тутуп койгон болсо, кайсы күндөрүнөн бир катардагы эмес, ошол кийинки айдан 6 күн туткан болсо, ошо бир жыл орозо туткан менен сообу барабар дейт да. Себеби ошол 30 күн орозо, ар бир күн орозосу 10 күнгө тете да. 30 күндүкү 300 күн болгон болсо, 6 күндүкү 60 күн, 360 күн мындайча айтканда, бир жылдык орозого тете болот да. Ошондуктан ушул айдан кийинки айда дагы эч болбогондо ошол 6 күн орозо тутуп койсок абзел болот. Бул орозо айы таяктагандан кийин тутуп баштаса болот экен, 6 күн. Ошол айт майрамдарда тутканга болбой калат да. Орозо айтта, анан Курбан айттын 3 күн, 4 күнү бар. Ошол жалпы 5 күндө тутканга болбойт. Калган күндөрү майрам күндөрү болот да. Себеби майрам күндөрү жеп ичүү менен, бири-бирине сыйлык белектерди берүү менен, шириндиктерди берүү менен, шириндиктерден даам татуу менен майрамдык болот турган нерсе да. Ол күнү биз орозо тутканыбыз болбой калат. Башка күндөрү тутуп беришибиз керек. Байкап карасак, мына ушул Рамазан айында кайрымдуулук иштери дагы көп жасалат экен да. Мына ушул кайрымдуулук иштерине жазылган сооптор, анан жөнөкөй күндө деле мисалы кайрымдуулук иштери жасалып келет десем болот да.
бул күндөрү жазылган сооптордун айырмачылыктары жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Орозодо жана мен айткандай эле ошо орозодо кылынган ибадаттар, мисалы үчүн нафил ибадаттар парыз аткаргандай, бир парызды аткарган болсо 70 парызды орундаткандай соопко ээ болот деп орозо айынын соопчулуктары өтө көп да. Ошондуктан орозонун сыйлыгын мен гана беремин деп Алла Таала айтып атат. Мисалы үчүн башка маалдарда ихсан кылууда, кайрымдуулук кылууда эгер 1 сом берген болсоңуз, аны Алла Таала өз аятында айтып атат. Алла жолунда ихсан кылгандардын мисалы дейт, бир сапка окшош дейт. Жанагы бир будайды эгип, андан бир сап чыкса, андан 7 сап болуп бөлүнсө, ар биринде 100дөн дейт. Жана машак. Ошондо 700 деп будайга окшош турат да, өсүмдүккө окшош турат. 700 эсел болуп чыккандай деп коет. Ошондо мисалы сиз 1 сом Алла жолунда ихсан кылган болсоңуз, кайрымдуулук кылган болсоңуз, 10 эседен 700 эселеп көбөйтүп берет да Алла Таала. Бул айдыкы эсепсиз да. Ошондуктан айтып атат, мисалы үчүн бир түнү башка айдан ичинде кадыр түнү болбогон 1000 айдан дагы артык түн да. Бул күндөрү берилген ихсандар, кайрымдуулуктар өтө чоң соопко ээ болунат да. Буну биз эсепке ала албайбыз. Бирок башка күндөрдүкү Алла жолунда берилген болсо, эл көрсүнгө, рияга үчүн эмес, Алланын ыраазылыгы үчүн көздөлүп жардам берилген болсо, кайрымдуулук кылынган болсо, анда 10 эседен 700 эселеп Алла Таала эселентип көбөйтүп берет да. Мына ушул кайрымдуулук жасаганда деле жогоруда айттыңыз да, эл көрсүн деп айтып калдыңыз да. Кээ бирлер чындыгында бүгүнкү күндө жасаганын көрсөтүп, социалдык тармактарга жайгаштырып, же болбосо ушул телеэкрандардан көрсөтүп жасайт да. Кээ бирлер көрсөтпөй жасайт да. Анан мына ушул көрсөтүп жасагандарга суроо узатканыбызда алар айтышат, мисалы бизди көрүп башкалар да үлгү алып жасасын деген максатта биз ушул көрсөтүп жасадык деген дагы ойлорун айтышат да. Сиз ушул ажы киши катары кандай деп жооп берсеңиз? Ооба, туура. Бардык иннамал амалу бинният дейт. Ар бир кылынган амалдар ниетке жараша болот да. Ошонун ниетинде эгер ошол башкалар үлгү алсын деген максатта болсо, садака дагы ошо эки түрдө берилет, ачык түрдө, анан сырдуу түрдө. Кээ бир садакалар ошондой билинбеш керек. Оң колуң менен берген садаканы сол колуң билбесин дейт. Мисалы үчүн ошончолук эки кол бири-бирин көрүп турат, билип турат да. Ошончолук деңгээлде оң колуң бергенди сол колуң билбесин дегенчелик бекитип берген дагы болот. Бирок ашкере бергенде ошондой ниеттерде да болот да. Мисалы үчүн кээ бир мисалы үчүн сараңдар болуп калышы мүмкүн. Ошолор берип аткан болсо, мына ушул дагы берип атат. Көрдүңүздөрбү, ушул дагы мындай мурун ихсан кылбайт эле, кайрымдуулук кылбайт эле, мына ушул дагы кайрымдуулук кылып атат деп элге мындай үлгү катарында көрсөткөн болсо, анда уруксат болуп эсептелет да. Анан кээлери мисалы үчүн башка максатта бир упай алыш үчүн же бир депутатка ат салыш үчүн ушундай максаттарда да болуп калган учурлар кездешип калат да. Эми аны ошол ички ниетинен билинет да. Биз мисалы үчүн бир жерден бир акча бирөө таап алган болсо, алып чөнтөгүнө салып аткан болсо, биз аны билбейбиз, ал эмне ниетте алып атат. Аны бир гана Алла билет да. Эгер акчаны алып өзү ошол бирөөгө өзүнүн ээсине берейин деп алган болсо, же кошунаныкы экенин көргөн билем ошого берип коеюн деп алган болсо, ал сооп алат. Бирок ошону жөн эле мен өзүм кызыкчылыгыма иштетейин деп алган болсо, ал күнөөкөр болот да. Бирок сырттагы адам аны кандай мааниде алганын билбейбиз да. Ошондуктан ошол ички ниеттерди бир гана Алла билүүчү. Бирок негизи садака ачык түрдө дагы, ошо жашыруун түрүндө дагы берилет. Шариятыбызда уруксат да. Жакшы, анан айтсаңыз, мына ушул айда көп нерседен тыйылат экенбиз да. Жогоруда айткандай эле Рамазан айына даярданабыз, жакшы ниеттер менен баштап кирип, бул айда орозо кармоо менен биргеликте мисалы көп нерседен тыйылабыз. Ушак айтуудан алыс болобуз, уруш жаңжалдан алыс болобуз, сабырдуу болобуз, жаман адаттарды жокко чыгарабыз дегендей. Анан бирөөгө ачуубуз келип атса дагы, мен орозомун, Рамазан айында жөн кое турайын деп өзүбүздү тыя баштайбыз да. Ооба. Анан ушул орозо бүткөндөн кийин дагы мына ушул орозо себепкер болуп, жакшы мүнөзүбүздү жакшы жакка үндөп жашап кетсек болбойбу деген дагы суроо жаралат да. Ооба. Туура айтасыз. Өзү негизи ибадаттардын бардыгында эле адептүүлүк камтылган да, бардык ибадаттарга. Мисалы үчүн ушул орозодо эле айткандай, аятта айткандай, лааллакум таттакун, ошо таква болосуңар деп орозо парыз кылынды деп атат да, Алладан коркорсуңар деп. Жана хадисте айткандай эле, бирөө сен менен урушам деп келип аткан болсо дагы,
мен орозолуумун деп ага жооп берип, ага эки эсе кылып кайтарып же сөгүшүп, аны менен тең тайлаш деген жок. Мен орозолуумун деп өзүңдү токтот. Сабырдуулук деген нерсе мына ошондой маалда көрсөтүлүш керек да. Сабырдуулукка үйрөтөт да. Өзүңүздү кандай нерселерден, адал болуп турган нерселерден дагы ошону сактап, сабырдуулукту үйрөнөсүз. Бул орозого тиешелүүсү да. Жана хадисте айткандай, кээ бирлери ачкалык менен гана өткөргөндө деп атпайбы? Орозонун максаты дагы ошол ачкалык менен гана болуп калбаш керек да. Же арыкташ үчүн, же башка максатта болбош керек. Кээде мисалы үчүн кээде эртеден кечке ачка калып калышыңыз мүмкүн да. Бирок орозо ниетте эмес. Ошондой болуп калат экен да орозо. Себеби эмнеге? Ошо жана тилден тыйылбаса, бирөө менен уруш жаңжал менен, же мурунку сүткорлугун улантып аткан болсо, же ичимдигин улантып аткан болсо, же бирөө менен зулумдук кылып аткан болсо, бирөөнүн үстүнөн бастырып алып аткан болсо, зулумдук менен алып аткан болсо, же бир кызматкерлерине кыянат кылып аткан болсо, мисалы ошондой иштери токтобогон болсо, ал орозосу орозо эмес дейт да. Алла Таала алардын ачка калганына, суусаганына муктаж эмес деп атат. Алла Таала бизден негизги максат ошо адептүүлүккө тарбиялоо максат болуп атат да. Биз ошону менен бир эле маалда ачкачылык менен ошол өзүбүздү, көзүбүздү арамдан сактоо менен, тилибизди бүтүн жаман нерселерди сүйлөөдөн тыюулуу менен, кулагыбызды ушак нерселерден, жаман нерселерден тыюулууну үйрөнүү болуп атат. Бул бир гана орозо деле эмес. Мисалы үчүн намазда деле айтып атат. Акимус-сола, фастагфируллах, иннас-солата танха анил мункар вал фахшай вал мункар дейт. Намазды тургузгула, намаз окугула, албетте намаз уяттуулуктан жана ыплас нерселерден тыят дейт. Эгерде жанагынтип эле ыплас нерселерден, жаман нерселерден тыйылбаган болсо, демек ал намаз дагы намаз эмес да. Намаздын максаты дагы ошол жанагындай эл көрсүнгө болуп, же ошондой болбош керек, же модага болбош керек да. Ошол намаз окуп атабы, демек жанагындай ыплас нерселерден тыйылуусу менен анан намаз болот. Беш түркүктө бардыгында ошондой. Мисалы үчүн зекетте дагы зекет ла тубтилу садакатикум дейт. Өзүңөрдүн берген зекетиңерди, садакаңарды кийин мындай жаман бузукулук менен милдет кылып колко кылбагыла дейт да. Зекетте дагы. Мисалы үчүн берип алып туруп, анан кийин мен ушул паланчага жардам бердим, элге жарыя кылып, же мешитке жардам бердим, же көпүрөсүн оңдоп койдум деп анан ошону милдет кылып алып эле айылга барып ошону жарыя кыла берсе, же ошолордон силер эми мага муну кылып бергиле, же менин огородумду карап бергиле деп ошентип милдет кылган болсо, ал колко кылган болсо, анда ал зекет дагы зекет ордуна бөлбөйт экен да. Өзүң берген садакаң сол колуңда билбеш керек да. Сен берип аткан, Алла Таала өзү айтып атат. Биз берген ырыскыдан, ырыскы биз өзүбүздүн берген эмес, тапкан ырыскы эмес, Алла Таала берген ырыскы болуп атат. Ошону Алла жолунда каржаганда дагы ошол берип, кайра унутуш керек да. Жакшылык кылган болсок, биз ошону унутабыз берип. Ал кайра бизге мындай жардамчы кылып кайра өзүбүзгө ошону жумшап албашыбыз керек да, берген нерсебизди колко кылбаш керек. Мына зекетте дагы максат ошол да. Андан кийин мисалы үчүн ажылыкта дагы ошол да. Ажылыктагы парыз вала рафаса фала фусука дейт. Ошол кимде ким ажылыкка барган болсо, ажылык парыз айларында, белгилүү айларда парыз болду. Ошол ажылыкта ошол аял менен жакындык кылбасын, жаман сөз сүйлөбөсүн, уруш жаңжал кылбасын деп аятта келет. Хадистерде дагы келет. Эгерде кимде ким ажылык кылган болсо деп туруп анан шарт кошуп атат. Урушпаса, жаңжалдашпаса, сөгүшпөстөн барып келген болсо, энеден төрөлгөн баладай болуп кайтат дейт да. Жаңы төрөлгөн бала кандай ымыркай күнөөсүз болсо ошондой болуп кайтат. Бирок шарт жанагы. Урушпай, жаңжалдашпай, жанагы эле баягы адептүүлүк да. Эгерде баягы эле ошол жерде урушуп, жаңжалдашып, ошол жерде эле ушак ыйбат болуп эле ошентип келип аткан болсо, ал ажылыктын сообу жок болуп калат экен да. Жана энеден төрөлгөн баладай болуп кайтат дегени, ажылыкта да ошо күнөөсүз болуп кайтат. Ошол жерде да шарт ошол да, адептүүлүк. Ошол жерде дагы канча кыйынчылык болот, ошол жерде өзүн сабырдуулук менен сактап, бирөө сени түртөт, ошол маалда дагы ага сиз деп мамиле кылып, ошентип келген болсо ажылык болот экен да. Көрдүңүзбү? Ошондуктан ошол негизги 5 түркүктө деле орозо болобу, зекет болобу, намаз болобу, баардыгын деле ошо адептүүлүккө тарбиялайт экен да. Биз ошол жылына бир жолу ажылыкка барып өзүбүздү тарбиялайбыз. Жылына орозо тутуп өзүбүздү тарбиялайбыз. Ошо менен бир жылга чейин ошентип турушубуз керек. Орозо. Намаз болсо күндө 5 маал өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен да. Эгер уяттуулуктан, жаман нерселерден, ыплас нерселерден намаз сактабай аткан болсо, анда бизде намазыбызда бир күмөн бар дегендик да. Мисалы үчүн 40 күн дейт намазда. Мына орозо айда 1 ай болуп атат. Намазда кимде ким ошол 40 күн имам менен, жамаат менен намаз окуган болсо, ал ошол ахирет абад болуптур дейт да. Себеби ошол жамаат менен так убакыттарда.
Ошону менен мисалы үчүн дайым убакытка мындай бекем болууну үйрөтөт да бизге. Күндө саат 1:30 барып намаз окуйбуз. Демек сиз бирөө менен дагы эртең убадалашкан болсоңуз, эртең 8-ге кел десеңиз, ошо 8-ге барылат да. Рахмат айтабыз сизге. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Абдымалик ажы Турсунбеков, Ош облустук Казиятын чарба курулуш жана мечиттер адиси алымдар кеңешинин мүчөсү болду. Сизге рахмат айтабыз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Кийинки ушул күндө ушул студиядан жолугушканча деп калалы. Рахмат. Ал эми кеп кезегин Бишкек студиясына беребиз. Бүгүнкү айтылган каалоо тилектер, дуалар кабыл болсун деген жакшы ниеттер менен.